ККМга кимдер каршы? Алар эмнеге элдин башын айлантып жатышат? Айрым учурда соодагерлердин көчөгө чыгып, салык саясатына каршы пикирлерин айтып жатканын сиз да көрүп жатсаңыз керек. Маалыматы жок адам салыктын жаңы түрү кирген окшойт деп ойлонушу мүмкүн. Биз сиздерге эч кандай салыктын жаңы түрү кирбегени тууралуу түшүндүрүп берели. Кытай жана башка өлкөлөрдөн ири көлөмдө товар алып келген ишкерлер алардын салык боюнча мыйзамдарын аткарышат. Башка өлкө тарабынан бажыдан өтүп жатканда салыктарын төлөйт. Кыргызстан тарапка өткөндө эле тааныш издеп, кирешесин жашырып, салык төлөөдөн баш тартып нааразы болгондор кездешет. Себеби буга чейин крыша таап, ага таянып, акча берип, мамлекетке салык төлөбөй жүргөндөр болгон. Мындан ары андай крыша болууну самагандардын кыялы ишке ашпайт. Кыргыз өкмөтү көзөмөлдү күчөтүп, коррупцияга жол бербейт. Салык дагы казынага түз түшүп жатат. Анын жыйынтыгында өткөн жылы 209 миллиард сомдон ашык акча чогулду. 2021 жылга салыштырмалуу 68 миллиард сомго көп дегенди түшүндүрөт. Мурда деле салыктын көлөмү ушундай болчу. Бирок мамлекетти тоногондор, уурдагандар, коррупционерлер өздөрү эсепсиз байып, жылына болгону 25-30 миллиард гана сом жыйналчу. ККМ аппараттары салыктын өз убагында төлөнүшүн гана көзөмөл кылган механизм. Өзбекстан, Казакстан, Россия жана башка кошуна өлкөлөр мурда эле бул системаны киргизишкен. Жылдык товар жүргүзүүсү 8 миллион сомдон ашпаган чакан ишкерлер салык төлөбөйт. Болгону ККМ колдонуп соода кылса болот. Мамлекет соодагерлерге ККМ аппаратын акысыз берип жатат. Каалоочулар салык кызматынан тактап алса болот. Бул дагы мамлекеттин соода кылган жаранга камкордугу. Ал эми байлар, ири соодагерлер салыкты төлөсүн. Алардын салыкты жашырып жатканын эл көзөмөлгө алып, талап кылып мамлекетке жардам берүүсү керек. Канчалык салыктан түшө турган каражат ачык, уурдалбай казынага түшсө, карапайым элдин турмушу ошончолук оңолот. Пенсия, айлыктар, пособие, социалдык төлөмдөр көбөйөт. Миңдеген чакырым жаңы жолдор салынат. Жүздөгөн жаңы бала бакчалар курулат. Жүздөгөн заманбап мектептер түшөт. 2020 жылдан кийинки салык саясаты өлкө башчысынын туура багыт берүүсүнөн кийин көп ийгиликтер болду. 53 миллиард сомго жаңы аскердик техникалар сатылып алынды. Ошол даярдык өз убагында болгон үчүн чек арага басып киргендердин мизи кайтарылды. Эгер мурдагыдай эски техникалар менен тосуп чыкканда, эмне болор элек, аны бир Кудай билет. Жол жүргөн техникалар, тиг учактар, куткаруучу техникалар, автобустар, кызматтык унаалар, өрт өчүргүч машиналар биринин артынан бири алынып жатат. Ачыгын айтканда, акыркы жолу 2009 жылы өрт өчүргөн техника келген экен, ошол бойдон алынган эмес. Азыр алынып жаткан техникалар шатысы 25 этажга чейин өчүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Мамлекет мына ушинтип өнүгөт. Президентибиз аракетин кылып жатат. Калганыбыз ар кайсын айтып, бузуклардын тилине кирбей, бир тилек менен колдоп туралы. ККМга каршы болуп жаткандар мурдагыдай эле салыгын жашыра албай калган сүткорлор, көпөстөр экенин билип алыңыздар. Өз эле байып, мыйзамдуу салыгын төлөгөнгө келгенде качкан жоопкерчиликсиз мыйзамды сыйлабагандар. Салык төлөө мамлекеттин өнүгүүсүнүн фундаменти. Карапайым элдин эртеңки жаркын жашоосу.